Министрлер кабинетinin төрағасы болып қалсаңыз, мысалы азыркы тапта сиз башкарып аткан болсоңуз, кайсыл реформаларды токтотуп же бурат элеңиз? Анткени мисалы ошол эле саламаттык сактоо министрлигиндеги реформалар эч ызы-чуусу жок уланбайт, дайыма ызы-чуунун үстүндө жүрөт. Же болбосо дагы бир башка толтура реформалар бар. Ошол эле калкты тейлөөлөр дагы милицияга кирип кетип, милициядан кайра башка жака өтүп кетип, ушул нерселер болуп атат. Ошол эле жолдо кетмекмин, эгер болуп калсам. Себеби айыл чарбасында реформалар туура жолдо баратат, кээ бир тоскоолдуктар бар, кичине оңдоп коюп кетип жыла бериш керек. Өтө туура баратат. Өмүр бою айтып келдик ушуга чейинчи, айыл чарбасын качан оңдойсуңар, жойсоңор жойуй бересиңер, дыйкандарга жардам гана, үрөнүң өлүп атат, жер семирткич жок, лизингке техника бербей атасың, суу чарбасы өлдү деп эле кыйкырып келген эмес. Ошонун баарын азыр акча бөлүнүп баштады эле. Эми 309-дан бир сөзгө кармап алып отурабыз да ошончу. Болбосо айыл чарбасын мына кризистен чыгара турган программа жолдору менен өкмөт айтып берип атат. Ошол убакта саламаттык сактоо боюнча. Саламаттык сактоодо да өтө туура иштер болуп атат. Да, больно. Көнүп калганбыз канча жылдан бери. Кичине оор болуп атат. Тиги иште кичине кылычты алып чабып атат, кичине акырындан барыш керек да. Мен жеке оюмчу Минздравка Алым Кадыр Байкеге айтып коет элем мындай. Ада эле сүйлөшүп атса керек, бирок аны деле укпай атат да. Азыр бизде хандар бар. Больницага хан болуп алгандар бар. Менчикте барган, регион бөлүп алган больницалар бар даш. Бул көлдүкү, бул таластыкы, бул чүйдүкү, бул оштуку жалгабаттыкы деп. Андайлар жок эмеспи? Бар да, ачыгын айтпайлы. Салык кызматы. Салык боюнча мына президент өзү чыгып туруп базарга барып түшүндүрдү. Силер мына 8 миллион, аны 30 миллионго чыгарат. Мына телефондо дегенден элдер унчукпай калдыбы? Гражданин атул мамлекетке салык төлөш керек. Ал качпаш керек. Өкмөт менен бириликтүү болуп, жолугуп, сүйлөшүп алып төлөш керек. Ал сиздин төлөгөн акчаңыз сиздин балаңызга мектеп, бала бакча, больница болуп кайра келет да. Ошону түшүнүш керек. Аны түшүндүрө албай атат президент, айласы жок, өзү чыгып атат. Эми түшүндүрө албаган бул министрлер кабинетинин кемчилиги болот. Буга чейин ошол Балбак Төлөбаевга чейин айтылып калды, мэр Балбак болот экен да, мэр болсо өкмөткө барат экен. Бул эми ошол Сооронбай Жээнбековдун убагындагы имиштер. Анан кийин жок, Суракматов барбайт экен, Балбак өзү өкмөткө барат экен. Ушундай сөздөр чыгып кетти да, анан эле бийлик алмашты. Октябрь болуп кетти. Анан кийин жогоруда айткандай сиз губернаторлукка барасыз, андан кийин депутат болуп келдиңиз. Бүгүн сиздин кудуретиңиз жетеби өкмөттү башкарып кетүүгө? Мисалы коюп койду. Бийлик талаш эмес, мисалы Балбакты ошол жерге бекитип атат. Өкмөттү башкарууга мен кудуретим толук жетет. Өкмөттү башкарууга себеби тажрыйба мага жетет да. Билимим, тажрыйбам. Бирок мен азыр депутатмын. 5 жыл эл берген мандатты аткарып, мага берилген миссияны аткарышым керек. Президент өзүнүн жардамчысын кимден алат өзү билет. Сунуштаса мен терең ойлонмокмун, бирок бармак эмесмин. Себеби мен азыр 5 жылдын ичинде эл берген мандат менен аткарышым керек, миссиямды аткарышым керек. Эми өзүңүз ойлосоңуз, 3 ай мэр болсом, 3 ай губернатор болсом, анан 3-4 айдан кийин депутаттыктан кетсем, элим эмне дейт? Эми уят дейм, иштешим керек да, бир жерде. Даана биротоло ошондо пакта эмес, дагы башка ат койбойбу эмичи? Ошон үчүн эми ар бир нерсе өзүнүн убагында болуш керек деп ойлойм. Менин премьер-министр болоюн же аткаруу бийлигине карайын, тигинтейин, минтейин деген алым жуттум деле жок. Эч качан эч нерсе суранган эмесмин. Бирок өкмөттүн солдатымын, өкмөт каяка айдаса барам, бирок бул азыр элдин миссиясын, элдин милдетин аткарышым керек. Эл менин мойнума жүктөдү да, эл күтүп атат да. Мен өзүмдүн жогорку кеңеште отуруп алып, мыйзам чыгаруу жана бюджеттик акчаны көзөмөлдөө, каражатты көзөмөлдөө жагынан элдин үмүтүн аткарышым керек да мен.